Мен бүгүнкү пресс конференциянын берген себеби бүгүнкү Алымдар кеңеши жана муфти 4 жылга шайланат. Курултайда шайланат деп көргөнбүз. Ошондо критерийлери бар. Муфтийдин кандай сыпаттар 14 жылга чейин муфтияттын уставында эч кандай чектөөлөр жок болчу. Муфтийдин мындай билими болуш керек, мындай болуш керек, алымдарды мындай керек. Бирок ошо 14-жылы анан устав кабыл алышкан, ушунда жалпы нары тартышып, бери тартышып алып. Муфтийдин 2 билими болуш керек, диний светтик. Алымдар кеңешиндеги мүчөлөрүнүн диний анан кийин светтик билими болуш керек деп кабыл алып, анан ошондо нар жак бери жагын тартышып атып, ушул бүгүнкү муфтий Максатбек Ажы Токтомушевка токтолуп ошол муфтий болгон. Ошол устав убагында министерство юстициядан өтпөй калып, дагы толуктоло жүрүп атып, ошол устав 17-жылы өткөрүлгөн устав 2019-жылы гана министерство юстициядан каттоон өткөн. Ошол устав боюнча муфтий алымдар кеңеши анан муфтий 4 жылга шайланат. Курултайда шайланат деп көргөзүлгөн. Ошондо критерийлери бар. Муфтийдин кандай сыпаттарга ээ болуш керек, алымдар кеңеши кандай сыпаттарга керек, кандай билимге ээ болуш керек деп. Жанакы айтып атпаймынбы? Арзыбек Бурканов деп деген фамилиясы чыгып атат. Мурунку дин комиссиясынын директору Зайырбек Эргешев деген бар. Жана Молдо Сабыр деген бар. Алымдар кеңешинин төрагасы Кадыр Бердиев баардан биригип алып туруп, жеңишинен сүйлөшүп алып туруп, бүгүнкү күндө муфтийди карала жол менен алып салып, ордуна жана Султан Гафуров деген алып келип койгон ашат. Булар бир клан. Жана айтып атпаймынбы, клан кылып бөлүнүп алган. Жада калса бул мусулмандардын ичинде эмес, алымдар кеңеши 3кө бөлүнүп алган аз келгенсиз, азыр мечиттерде бөлүп алышкан. Бүгүнкү күндө ушу дин чөйрөсүндө ушул алымдар кеңешинин айынан дин чөйрөсү аягы оор акыбалга келип калды. Булар өздөрүнүн бөлгөн аз келгенсип мусулмандарды бөлүп ташташты. Мыйзамсыз келгени бирден санап берейин. Биринчи мыйзамсыз келгени 2017-жылы курултайда алымдар кеңеши шайланып, мүчөлөр шайланып, алымдар кеңеши биригип туруп, Абдушүгүр Нарматовду төрага кылып шайлап атат. Устав боюнча төрага бир жолу 4 жылга шайланат. Бирок ушуга карабай, жанакы мен айтып аткан Зайырбек Эргешевден дин комиссиянын мурунку директору кийлигишип, иштен кийлигишип, үсү жактан указание келди, Сооронбай Шарипов айтты, Абдушүгүрдү аласыңар деп туруп ордуна жанакы Абибулла Кадырбердиевди алып келип койгон. Бул биринчи мыйзамды бузганы. Биринчи мыйзам. Экинчи мыйзам, мунун билимин карайлы. Бул жанакы туңгучта Акрам Расул деген неме институтту бүтүп атат. 2010-жылы тапшырат, 2016-жылы бүтүп атат. Деген дипломду көргөзөт, манакей бүттүм деп. Мен сураш берсем, бияктан сырттан окуу бөлүмүнөн жок экен. Болгондо эмес экен. А мунун өзү тапшырган резюмесинде муфтиятка тапшырган резюме 2010-жылдан 2016-жылга чейин бул Кадамжайда бир жерде мударис мугам болуш деп дейт. Бул каяктан бүтөт анан? Сатып алынып атпайбы? Экинчиси, бул жана Жалал Абад кайсы бир университетинде, международный университетинде 2017-жылы справка келип тапшырылат немеге, муфтиятка. Сырткы бөлүмүндө 3-курста окуйт деп. Карап тур, 2017-жылы. 2020-жылы алып келип тапшырылат, 5-курста окуйт деп. Бул эмне көчпөй калганбы? Мен билишимче аякта ашып кетсе 5 жыл окуйт. Тем более бакалаврдык, магистр дагы эмес. Мунун баарын дейт, буга окшогон молдордун көбү сатып алган. Чүйскө университеттин кек-бекин сатып алган дегел окууга барган эмес. Булар бүт келген мыйзамсыз. Жана мен айтып атпаймынбы, эмне үчүн мыйзамсыз деп. Жана экөөнү санап бердим ба? Бүгүнкү күндө мыйзамдуу алымдар кеңеш төрагасы бул Абдушүгүр Нарматов. Муну мыйзамсыз алып, биз ошондо да айтканбыз. Абдушүгүр айткан, сизди мыйзамсыз алып койду. Сот жок деп койгон, мен мусулмандар арасында бүдөмүк. Бул абдан сабырдуу киши экен. Жок, мыйзамды мусулмандар арасында мен бүдөмүк салбайм деп койду. Ызы чуу салбайм деп. Алла көрүп турат, биз таза экенбиз деп койду.